Казакстандык дарыгерлер медицина дүйнөсүндө теңдеши жок аппарат ойлоп табышты. Ата мекендик уникалдуу аппарат адамдын организмин 24 саат бою сактоого жана аны денеден тышкары дарылоого мүмкүндүк берет. Башкача айтканда, бир күндүн ичинде донордук органды жеткирип, операция жасоого болот. Мисалы, ушул убакка чейин жүрөктү 6 сааттын ичинде жеткирүү керек экени белгилүү. Анткени мындан кечиксе трансплантацияга жарабай калат. Мунун чечимин улуттук илимий кардиология борборунун адистери табышты. Ойлоп табуу жүрөктү гана эмес, кандайдыр бир донор органды керектүү органга алмаштырмайынча кадимки абалда кармап, кандын үзгүлтүксүз айлануусун камсыз кылып турат. В отличие от мировых разработок, где используется баллон. Ушуга окшогон альтернативдик дүйнөлүк иштеп чыгуулардын баарында дээрлик кычкылтек баллон колдонушат. Ал эми биздин аппарат кандайдыр бир чоң кычкылтек баллондоруна же башка жасалма аба булактарына көз каранды эмес. Бул система биз күн сайын дем алган атмосфералык абаны топтоп, керектүү өлчөмдө кан айланууга жиберип турат. Башкача айтканда, ташылган организм узак убакыт бою жашоого жөндөмдүү калыбын сактайт. Достаточно, и орган получал достаточное количество кислорода. Адамдын өмүрүн сактоого көмөктөшкөн жаңы долбоор 2015-жылы колго алынган. Ал 2022-жылдан бери тажрыйба жүзүндө сыналып келет. Быйыл бул системаны клиникалык деңгээлде изилдеп, өндүрүшкө киргизүү максаты коюлган. Азырынча өлкө боюнча донордук органдар чет элдик аппараттардын жардамы менен ташылып келет. Стоимость этого аппарата. Мындай чет элдик бир аппараттын баасы $200,000 ашат. Биздин долбоор техникалык жактан Америка моделинен айырмаланат. Азырда көрсөткүчтөр алда канча жогору. Ата мекендик аппараттын баасына келсек, ал азыркы колдонуудагы чет элдик альтернативадан алда канча арзан болоору анык. Вот сколько будет этот аппарат стоить, я думаю, он будет стоить гораздо меньше. Казакстанда трансплантология тарыхы башталган 2012-жылдан бери 95 ийгиликтүү жүрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Бүгүнкү күндө республика боюнча 137 адам буга муктаж болсо, анын 10 балдар. Жалпысынан Казакстанда 4000-ге жакын бейтап ар кандай донордук органдарды күтүп жатат.